Сүт сайдагы биринчи таянганыбыз бул число сознания, орус тилинде, кыргыз тилинде аң сезим саны. Туулган күнүнөн көз каранды. Эми 4-кө келсек, Эми 4-тү да айтайлы. 4-чү числодогулар булар 4, 13, 22, 31 числодогулар. Бири-бирине кошкондо 4 чыгат. 13 мисалы 1-ге 3-тү кошсо 4 чыгат. 22 2-2-ни кошсо 4 чыгат. 31 дагы 4. Булар Раху планетасынын адамдары. Өзү бул планета деле жок, мындайчы. Бул ошол жылдыздардын кошулмасы. Ошондуктан булар өзгөчө адамдар. 1, 2, 3-кө окшогон башка пространстводан, башка аламдан келген адамдар. Булардын аң сезими бардык адамдардан 9 энергия бар, ошолордон жогору турат. Жогору жактан көрүп турат. Мисалы биз үйдүн ичинде отуруп көрсөк, үчтөр, алар үстүдөн көрөт да, үйдө. Үстүдөн бүтүндөй көрөт. Ошондуктан аң сезими ошондой көрөт, себеби булардын энергиясы башында гана бар. 97% энергия ушул жерде. Денесинде энергия жок. Колунун учунда, мүрүсүндө, таманында гана кичине бар. Ошондуктан төрттөр дайыма наразы. Дайыма. Ушул эң сонун ушул наразы кылбайынчы деп, ушундай тамакты жасап, бар сонун бекен десең, туз ачып кеткен жебирдеки табат да, баары бир табат. Дайыма наразы боло берет төрттөрчү. Анткени энергиясы бул жактан өтпөй аткандыктан. Денесинде энергия жок. 4-чү числодогулар наразылык бергендиктен үй бүлө бузуш боюнча биринчи орунда турат. Үй бүлөнү бузуу боюнча биринчи орунда. Себеби кимге жагат тамагыңа кыкым таап турса, кийимиңе кыкым таап турса, сен ал үчүн жаныңды берип эмне аракет кылсаң деле жок, мунун жакпайт, мындай деп атса эч ким жашагысы келбейт да 4 менен. Ошон үчүн 4-чү числодогулар биринчи үй бүлөнү бузуш боюнча биринчи орунда турат. Эгерде ким угуп аткандар болсо, демек ушинтип тагдырыма жазылыптыр, ушундай болупмун деп албаңыздар. Өнүк деген сөз. Ар бир адам өнүгөт, ар бир адам бактылуу болгон төрөлгөн, ар бири бактылуу болгонго акысы бар. Эч ким мурду бучук, тили чучук эмес. Өзгөчөлүктү айтып атам, уникалдуулукту. Төрттөр өзүн байкабаса, минуска түшүп калса, ушинтип үй бүлөсүн бузуп алат. Теги муну сын айта берип. Сынчыны сыңар өтө оңмайрык да, төрттөр дайыма сынчылар да, сынчылар сын айтып басып жүрүшөт. Өзүн тааныган төрт болсо, булардын аң сезими жогоруда, бийикте болуп атпайбы? Бар жокту көрүп турушат. Эң билимдүү адамдар, билим берилген, мистикалык билим берилген буларгачы. Ошон үчүн мындай Ванга 4 да, мисалы үчүн, мистикалык билим берилген, эч ким түшүнбөйт, далилдей албайт, бирок Ванганы айтканы келип эле атат. Анын сознаниясы жогоруда болгон. Төрттөр плюста, минуста болот булар дагы. Плюста боло турган болсо, бул числодогулар адилеттүүлүк үчүн дайыма күрөшүшөт. Мисал үчүн, 4 кирсе азыр ушул жерде экөөбүзгө, экөөбүздүн кимибиз өзүбүздү начар сезип, бирибизди басмырлап атсак, ошол басмырлануучу, жабырлануучу тарап болот 4 кирип. Эмне мынтип атасың, андай эмес, сен өзүң бил деп ушинтип айтат. Себеби алардын аң сезими дайыма адилеттүүлүк издеп турат. Бүт жерде. Алар көчөдө барат да, экиге окшоп, өзү ушуну көрмөк да деп өтүп кетпейт, мисалы үчүн. Ортого түшө калып, болушуп, уруп атса жөндөн-жөнүнө бирөө, эмне уруп атасың, эмнеге мындай деп киришип айтат. Сөзүн айтып, адилеттүүлүк издеп бардык жерде. Эмне үчүн башка эле бирөөгө күйүп, мисалы начальник бирөөнүн штраф кылды, иштен айдап аткан болсо, ошол үчүн 4 келип айтат да. Эмнеге муну айдап атасың, бул мындай кандай депчи. Бул ушундай энергиясы бар төрттөрдөчү. Адилеттүүлүк издеп, чындык издеп турушат, анан креативдүү адамдар. Мындай мисалы үчүн үчтөр ушунтип отуруп алып сүйлөшө берет. Көзү чоңуп калдык сүйлөшүп атабыз. Төрттөр мынтип отура албайт көпкө бир жерде. Алар чарчап кетет да, эстесин ары барып бери басып, креативдүү тура калып сүйлөп басып, башкача кылмак да. Төрттөрчү. Ошонусу менен креативдүү. Бардык жерде жаңылык салат. Новатор, трансформатор, жаңы нерсени киргизет. Мындай үчтөргө боло берет мындай стакан. Төрттөр мындай стакан кылбай, башка стакан ойлоп таап, башкача стаканга ичип, шарфты башка жака байлап алып, жоолукту башкачасынан салынып алып, ушинтип жүрүшөт да.
үчтөргө эрежеси менен жолук деген мындай салынат, мынандай болот десе, ошентип жүрө берет. Ошо бир жакты көрсөтүп койсо үчкө, ошол жак менен кирип чыгып жүрө берет. Төрт өйдөдөн чыгып көргөнчө, ылдыйдан түшүп көргөнчө, мына жактан эшик салса болобу экен деп көрөт да. Ошон үчүн сознаниясы жогору. Булар креативдүү, жаңылыкты киргизе турган адамдар. Минуста боло турган болсо, дайыма нааразы, эчтеке жакпайт, бардык нерсени бузуп алат. Өз колу менен куруп, өз колу менен бузушат. Ийгиликти дагы, эмнени болсо дагы. Анан булар өзүнүн гана бир гана энергия бар, өзүн өзү жок кылат турган ушу төрттөр. Анткени буларга тынымсыз негатив энергия келип турат да, мээсинечи. Тынымсыз негатив келип турат. Ошо негативди позитивге айландырганды үйрөтүш керек кичинекейинен баштап. Төрттөрдүчү. Алар билбейт, эртең менен турганда эле негатив толо болот мээсиндечи. Турганда эле жактырбайт. Эгиздер болсо деле ушундай бар жок нерсени бир үйдө жашаган балдар деле, бир ата эне болсо деле, төрткө сөзсүз ушу атасы, апасы да жакпайт, атасы да жакпайт, үйүнө бирдеке жакпайт, ушинте берет да. Себеби анын энергиясы ошондой. Минуста. Ал плюс позитивди үйрөнүш керек. Анан элден бөлүнүп, оолактап качып калышат. Элден бөлүнүп эле жалгыздыкты жакшы көрүп калат да. Үйдө жата берет, чыкпайт, телефон чукуп, телефондо көрүшүп, мындай адам көпчүлүк менен боло албай калат. Адамдардан качып элечи. Бул минустагы 4. Плюстагы 4, ал оратор, ал мотиватор. Ал сүйлөгөндө серый туман түшөт да, 4 сүйлөгөндөчү. Адамдар кантип эрчип кеткенин билбей калат. Жалганды деле уруп, ургулатып сүйлөй берет, 4 эрчип кете берет. Себеби 4төн минуска түшкөндө 4 мошенник да, механический түрдө, автоматтык түрдө жалган сүйлөйт 4чү. Бардык 4төр ошондой. Минуска качан түшөт ал? Аны айткандай болбой калганда эле минуска түшөт дагы, ар кандай адамды алдап чыгып кете алат. Мен кыйынмын деп отурган кимди болсо дагы, ошонун энергиясы ошондой, тиги билбей банктан деле бирдеме кылып акчасын берип коюп, билбей кармалып калат да. Бардык жерде алдап, өткөрбөй турган таможнядан деле өтүп кетиши мүмкүн, ар жерден өтүп кетет. Энергиясы ошондой. 4 ошон үчүн серый туман, ал сүйлөп атканда серый туман түшөт дагы, тиги көзү мындай болуп калат да, көрбөй бербейчи, анан арды менен сүйлөп туруп өтүп кетет да. 4төрдүн ушундай жактары бар. Ошон үчүн сетевой компанияларды 4төр көп башкарышат. Сүйлөгөндө серый туман чыгып, бардык адамдар эмнеге кирип атат, канча акча салып атканды билбей салып кирип кетишет. Финансовый пирамидалардын эгерде баштарын изилдеп көрсөңүз, ким уюштурган 4 чыгат. Жалган финансовый пирамида болгон жерде 4 сөз сүйлөйт, чыгат. Ошон үчүн 4 атайын коюшат алдыга. Ал эмнени сүйлөсө дагы элдер ээрчип, митингдерди кылып ийишет, борьбаларды көп уюштурат да 4чү. Кыргызстанда деле белгилүү саясатчы, оппозициядагылар 4 карасаң, ал себеби эл билими жок, эл ишен билбейт, эмнеге энергия башкарып атканын билбейт. 4 эмнени сүйлөсө ошого ишенип кете беришет да, жалган жашыкты айтса деле ишенип кете беришет. Бул энергияны билген болсоңуз, кимди ээрчибеш керек, ал эмнеге серый туман түшүрүп атат, ал бийликке жетпей калса эле 4 ошентип борьба кылып эле справедливость издеген адам болуп митингге чыгара берет. Анткени адилеттүүлүк деген жок. Адилеттүүлүк деген жок өзү. Ааламда ар бир адам өзүнүн энергиясына жараша алат. Өзүнүн жүргөн турганына жараша эле алат. Ал миф адилеттүүлүк издеген. Ал 4 өзүнө адилеттүүлүк издеп атат, өзүнө бийлик издеп атат. Бирок бийликке да отурбайт 4төр. Алар серый кардинал болот. Көрүнбөй туруп башкарышат. Бир үй бүлөдө 4 болсо, ошол бала башкарат ошол үй бүлөнүчү, көрүнбөй туруп, эң кичинекей болуп туруп. Атасына секин башкан сүйлөп, апасына башкан сүйлөп, ал сүйлөгөндө серый туман болот дебедимби? Ошонуку чындай бүтүп калат дагы, ошонун айтканын кылып, ошонун колу менен башкарылып калат үй бүлөчү. Билишпейт бирокчу. Ал өз жашабашы да мүмкүн. Ал башка жерде мамлекетте жашап, 1-2 звонок кылганда эле башкарып коет 4чү. Мынтти, тигинти кызың мынтти, апаң мынтти деп коюп, билмексен салып жүрө берет 4. Бийликке отурбайт, серый кардиналдар да, бардык жерде. Бир коллективде даже 4 бийликте отурбайт ал. Жөнөкөй рядовой бир кассир болушу мүмкүн, жөнөкөй бир иште иштеген, жөнөкөй мугалим болушу мүмкүн 4чү. Бирок директор да ошо мектепти башкарат да, көрүнбөй туруп. Булар ушундай энергияда. Ошон үчүн мошенник минуска түшкөндө мошенник болуп кетишет. Өздөрү болсо булар адамдарды экиге бөлөт. Честный, нечестный, справедливый, несправедливый деп.
это же нечестно деп эле талаша беришет. Бул чындык эмес да деп эле. Сырттан байкабаган, энергияны билбеген адамдар ал чындап эле күйүп бышып, чындыкты айтып аткандай көрүнөт. Энергияны билбеген адамдарга. Энергияны билгенден кийин билесиз, анын эгосы жабыркап эле өзүнө бийлик топтоп, өзүнө көңүлдү караткысы келип эле калп эле тигинин сойлун чаап, мунун сойлун чаабыш болуп, башты айлантып элдин баарын туманда тутканын түшүнөт да. Ошон үчүн Сүтсай азыр ар бир адамга керек билимдүү миңди жыгат деген ушул. Билимсиз бирди жыгат деген ушул. Көп бүтүндөй революцияны төрттөр уюштурат. Революционер группасында. Буларчы Владимир Ильич Ленин эң көрүнүктүүсү мына 22-жылы төрөлгөн. Бардык мамлекеттерде төрттөр гана революция кылат. Үй бүлөңүздө 4 барбы, жокпу сенин үй бүлөңдө? 4 жок. Үй бүлөдө 4 болсо, ошол үй бүлөдө революцияны 4 кылат. Дайыма нааразы болот да. Келет дагы жок, бул үйдө жашабайбыз, башка жакта жашайбыз. Өз мамлекетинен чыгып кеткен, өз үй бүлөсүнөн чыгып кеткендер 4 да. Бул андай эмес, бул болбойт. Жок, сен баягы жакшына көрүлүп ичип аткан пиялаңды эле жактырбай келет да, 4-чү. Революция кылып атып, башка пияланы алдырат, жаңылыкка да жеткирет. Жакшы нерсеге дагы буйруйт ошолорчу. Жаңы жерде дагы көрсөтүшөт да, бир жерде тура бербей. 3 болсо байкуш атам салган үйдө ошол жерде отура берет да, чыкпайчы. 4 жаңылыкты киргизген да жакшы, мындайча айтканда жаман жакшы нерсе жок. Ошол мисалы үчүн 4 менен 3-түн немесинде 3 эрежеге салып, анализге салып күйгүзөт 4-тө. 4 эрежеге салынбаган, эч кандай эп чепке мындай бир калыпка салынбаган адамдар да аң сезими. Ошон үчүн ал бир жерге токтобой кете берет да, каяка болсо делечи. Ким аны түшүнсө, ким укса ошо честно деп ойлоп кете берет да. Ушул честно айтып атат депчи. Честность жок, ал анын мифили, ал иллюзиясы 4-түн. Честность эч жерде жок. 4-төр эгерде ким ушуну угуп аткан болсо, чындык издебей эле койгула. Ал жалган сиздердин акылыңыздар, эч жерде чындык жок. Ал сиздин аң сезимиңизде күрөшүп атасыз өзүңүзчө эле. Чындык издеген болуп эле. Ал өзү сиз өзүңүзгө эле жайлуу жер, майлуу стол эле издеп кыйкырып аткан кербезиңиз. Андан көрө ар ким менен күрөшпөстөн креативиңизди иштетсеңиз жакшы болот. Сиз 4-төр элде жок башкача гүлдөрдү өстүрө турган, башкача имараттарды сала турган, башкача стакандарды ойлоп таба турган адамсыз. Эгерде ал күрөшпөй калса, революция кылбай калса, креативи менен атактуу болот да. Бай адамдар, байыганы келген. Бирок билим албагандыктан эгосын жабыркатып алып эле ар жерде чындык издеп чыркырап жүрүшөт да, 4-төр. Сүтсай адамды өзүн өзү трансформациялай ала турган илим. Учурда бардык адамдар трансформация болгусу келет. Трансформация деген эмне? Мисалы, адам жаңы деңгээлге көтөрүлүүсү, ой жүгүртүүсүнүн кеңейиши, ой жүгүртүүсүнүн өзгөрүшү. Биз 19-кылымда бир жолу окуп, жогорку окуу жайда, бир диплом менен өмүр бою иштей берчү элек. Болот эле да, эч нерсе өзгөрбөйт эле, өтө акырындык менен эле. Азыр 21-кылымда жашагандыктан 5 жыл иштейсиң, өмүр бою окуйсуң азыр. Анткени бардык нерсе технология, онлайн өтө тездик менен өнүгүп жатат. Биз кечээ эле билген техника бүгүн билбейбиз, жаңыланып кетет. Өтө адамдар мына маалымат заманында ушунчалык маалымат көптүктөн Манасты ким окусун азыр? Айтматов, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуй албайбыз. Инстаграмда бир 5-10 мүнөттүк маалыматты окуй албайбыз. Өтө акырын сүрөттү гана көргөнгө акылыбыз жетип калды да. Сулуу кыздардын сүрөтүн ошон үчүн коебуз. Ошону карап эле нар жагын окубайт, тексттер окулбайт. Окуганга биздин чыдамкайлуулук жетпей калды. Ошондуктан бул акылдын аябагандай көп информацияларга дуушар болуп, аны иштеп чыга албай, акыл чарчап баратат. Адамдардын акылычы өтө көп маалымат көп. Маалыматтын көптүгүнөн анын кайсынысы жаман, кайсынысы жакшы ылгай албай калды адамдар. Ошондо адамдардын акылы чарчаганда жашоодо өтө чоң депрессиялар болот. Депрессия болгондо эч ким түшүнбөйт бирин-бири. Үй бүлөдө мамилелер келишпестик болот. Ата менен баланын ортосунда, жубайлардын ортосунда, коллективде бири-бири менен келишпөөчүлүктөр. Ошондо биз эмнеге келип такалабыз? Трансформацияга. Ар бир адам өзүнүн ой жүгүртүүсүн кеңейтиш керек. Ушунчалык көп маалыматтын ичинен өзүнө керектүүсүн окуп, өзүн билбесе, азыр адамдар
тынымсыз бардыгы уюлдук телефон көтөрүшөт. Уюлдук телефондо чарт тараптан маалымат көп келет. Эмнени окуп, эмнени карашын биле албай, баарынын акылы чарчап депрессияга түшүп калып атышат. Ааламда 250 миллион адам депрессияга түшүп, учурда иш жөндөмдүүлүк төмөндөп, бардык жерде иштер жакшы жүрбөй, бири-бирин эле түртүп, шылтап, бири-биринен көрүп, жакшы нерселер болушу кыйын болуп баратат да. Ошого адамдар трансформацияга, аң сезимин кеңейтүүгө муктаж. Башкача айтканда 21-кылымдын илими, сандык психология, ал эми биз билебиз, бул ааламда бардык нерсе 80% психологиядан көз каранды. Эгерде сиз ийгиликке жетпей атасыз, ийгилик деген эмне? Кимдир бирөөгө байлыкка жетпей атат. Ак сарайда жеткиси келбей атат. Демек ал ийгиликке жете албай кыйналып атат. Кимдир бирөө сулуу кызга жете албай атат, сүйүүгө жете албай атат. Бул дагы ийгилик. Кимдир бирөөгө бир жердин дипломдору Гарвард университетинде окуш керек болуп атат, жогорку билимдүү болуп. Ошол нерселерге жете албай атасызбы? Демек, аң сезимди кеңейтүү керек, трансформация кылуу керек. Анын баарын түбү, суроосу психологияда. Бул 21-кылымдын психологиясы.